Белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаков. Исхак Разаков 1910-жылы 25 октябрда Лейлек районундагы Көрөсөң айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Кожон шаарындагы Ленин-Абад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 1929-жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумда, 1936-жылы Москвадан Пландоо институтун бүтүргөн. Ишмердүүлүгү 1939-жылы 1940-жылдары Өзбек СССРинин Элдик комиссарлар кеңешинин алдындагы мамлекеттик пландын төрагасы. 1940-1944 Өзбек СССРинин Элдик комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары. 1941-1944 жылдары Өзбек СССРинин агартуу элдик комиссариаты. 1944-1945 жылдары Өзбек СССРинин Компартиясынын катчысы. 1945-1950 жылдары Кыргыз СССРинин Министрлер кеңешинин төрагасы. 1950-1961 жылдары Кыргыз коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. 1961-1962 жылдары СССРдин мамлекеттик экономикалык кеңешинин мүчөсү. 1962-1965 жылдары СССР Министрлер кеңешинин алдындагы мамлекеттик илимий экономикалык бөлүмдүн башчысы. 1965-1967 жылдары СССР Министрлер кеңешинин мамлекеттик пландоо комитет бөлүмүнүн башчысы болгон. Исхак Разаковдун сыйлыктары: 2 ирет Ленин сыйлыгы жана 2 жолу эмгек кызыл туу ордени, Улуу ата мекендик согуштун 1 даражадагы ордени, Кызыл жылдыз ордени жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылган. Исхак Разаковдун үй-бүлөсү: жубайы Рауза Ибрагимова менен Эльмира, Эркин, Эмиль аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Разаков 1979 жылы 18 мартта Москвада каза тапкан. Кийинчерээк сөөгү Кыргызстанга көмүлгөн.